Олжеке, эмне сен соодасы бүткөн сарттай болуп отурасың? Көңүлүмдү ачпайсың мына. Эмне кылып берет? Иммунитетиңди көтөргөнгө алда чайды бердим, көрдүңбү? Гвоздика состав, имбирь, корица, жанагы коронавирус деп атпайбы, ошого иммунитетиңди көтөрсүн деп дагы мындайынан да тигиндейинен да чыгып атам сага. Мына кур чайды кармап койбой бир таттып батты дегендер. Ошо экен мага таттын жакшы көрчүлөй дегенминде. Азыр Түшүнгөн, кое тур. айтпай биле. Аз отур. Өткөндө балдар туулган күнүңө алып келишкен да муякта. На. Кыргызстан деген. Клаус топтоп. Бен сүйүткөнү подаркадан мына. Курут дейт. Кыргызстандан чыгыптыр. Ону кеп кылабыз. Эмне үчүн кеп кылабыз? Бизди кубандырганы биздин ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн ушундай өндүрүш жаатында мындай плиточный шоколад жасап атканы кубандырат. Себеби бир кезде 90 жылдардан кийин эсибизде го. Жанагы кантты кайнатып деле бирдеке кылып чарла турала кылып биз бала күндө да ошентип жей берчү элек. Ошондо 50 жылда эл жаңырып Кыргыздын азыркы жаңыбуун мого алып келиптир да. Азыр өндүрүш жаатында мекендештер ушундай емен чыгарып аткан элге кулактандырып коюш керек. Кыргызстан эске түшкөндө адатта кандай образ пайда болот дейт. Асман тиреген тоолор, бай салттар, көркөм жаратылыш, биз тереңирээк үңүлүп жана башаттарды эстебиз келди. Адам менен жаратылыштын биримдиги жана энени чагылдырган буг эненин ыйык образын. Буг эненин символу турбайбы? Мына бүгүнкү күндө кыргыз бир кезде кыргыз кантип байычу эле. 90 жылдардан кийинки кыргыздын ууру бизнес менен байыган да, мамлекеттик мүлктөрдү, завод, фабрикаларды тоноп, мына азыркы жаратман ишкерлер бул кайсы компанияныкы экен, муну да караш керек. Анан элге кулак кагыш кылып мындай жакшы жаңылык деген компания го дейм. Бүгүнкү күндө элге жаран эле үрөй учурган жаңылыктарды жеткирип атпайбызбы? Жаканы уруштатканчы. Баламдайды союп кеттир, балталап кеттир, атасы баласын союп салыптыр. Ал эмес баласы энесин жолуктап коюптур дегендей үрөй учурган. Андан көрө биз кыргызга мындай жакшы жаңылыктарды кылбайбызбы? Ондай кылып жазаптыр. Дамын көрө элекпиз. Мындай экен, көрөлү. Анан мекендештерге айтыш керек, бизде ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдошубуз керек. Анан үйнө өндүрбөсүн. Капкакта Кытайдын же бир сырттан келген экспорт ГМО кошулган тамак азыктардан көрө. Бул горький шоколад деп койчу беле? Темный. Темный. Арасында неме да бар экен? Жаңгак бар экен. Мен буга чейин жана Супаранын неме талкан шоколадын элге кулак кагыш кылып аттык эле. Эми бул шоколадты дагы кеп кылсак болгудай. Арасында орехтер бар экен, жаңгак, баңгак, дагы бир балясы. Курамын толук окуган жокмун. Тек гана кыргызга кулак кагыш кылып коюш керек муну. Мореки биздин ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн товарын сатып алуу, өндүрүш, жеңил өнөр жайындагы жана тикмечтердин продукциялары, мондай өндүрүш тармагындагыларды эл көбүрөөк назар буруп, жана эле кызылай мактамчылык эмес, мындай жаратмандык менен кылган кыргыздын эмгегин баалашыбыз керек. Мында кыргыздын гербин эмблеманын эмеси турат. Мында кичикей бир соленый курут аралаш экен мында. Кой. Жаңгак менен курут окшойт бул. Мына мекенчил сезим деген ушундай болот да, жаратканчы. Анын колунан эчтеке келбегендер сөз көп. Андан көрө иштен сөздөн ишке өтүп, кыргыз ушундай бирденкенин колунан келген жарата бериш керек. Дүйнөдө башка элден калбай. Прям Могу сырткы жасалгасы да немеси жакты. Тиги колоритинде кыргызча колорит да. Жаңы эле мындайды Европадан күтпөй, же оңшу Кытайдан күтпөй, Россиядан күтпөй өзүбүздүн мекендештер муну теңдей ала кылып алып шоколад булгап койду. Мындай жакшыраак көргөзүп койчу жакындан. Эл мындай таанып калсын, ушундай жакшы. Курут дегени курут кошулган окшойт бунда. Курамын Кичине соленоватый болуп кетип атат да. Курамын окуйм. Курамы какао, ал сөз болуш керек.
какаонун жакшы жери могу майда балдаркан тиш немесине жакшы да, бекемдейт. Мен бир окугам ушун. Кант курут, какао майы. Вот крут. Жакшы. Сладкий мен Табы соленый. житберги иштейт, ваниль, сактоо. Деп мына. Ошол кыргызга жакшы жаңылыгыбыз бүгүнкү.